Bu jaka 4 komfortный, juda qazan turadi. Ne gerek olsun proyektede bana o şekilde. Yazın bir karnavada. Ulan cephet atanal cephet atanal. Bilmem olsun. Бишкектен эмне кабыл этилдиңиз? Холодильник, база, оборудованиялар өзү эми келет. Алда ачык даяр болуп калды. Kaçan açamaz atalım. 12-сине кылып элек туалетка сүйлөшүп баягы алдындагы асфальтты кандай кылабыз деп. 12'sinde gün biraz şaştırıyor tabii. Ошол бизге да Mart'ın ayaklarına, Mart'ta biz Noruz'un narcak tarafından Просто kaçlarına daha vakit çözüp durup geçiktirip verilmiş. Nasıl bu? Ayıptıralım mı hocam bir şey var? Videoda misalı yüce sanatlarının orada bir daha buldular sana da. Kasatasından oldu, kaskı vardı, şunu bir bardan arap çıktılar. Şunu da altın böyle, şu para var, giyinen açardan ben daha bir gelelim. Geliyorlar. Жақсы әрекет клубусунда мындай чоң эмелердин компанияларды көрүп атабыз мынчалык убакытта ушундай аракет менен жасагандарды көрүп атабыз да. Мына сенин аракетиң менен жакшы жасапсың, тез убагында. Эми майда чүйдө иштер калды. Акырында ана биз жасап туруп эң акырына келгенде таштап койгонбуз да. Бул да акыркысын отделкаларды жакшы кылып отурубуз. Жакшы. Отурумдар да. Вентиляцияларга койгон. Мебелдерди каралган да. Мебелдерди каралган. Кандай жасап атасың? Стульчиктер, бул младший группа. Врачы. Не деген мына? Анда мына бала отурат деп, жаш бала отурат да мына карачы, үстүнө темир коюп коюпсуң. Мына ушундай да карачы жасаганыңа дейм. Ким технадзор бана? Берек келсеңиз чөтүңүз. Карабайсыңар мына. Мына отуруңуз, өзүңүз отуруңуз ушуга. Шындык чечип туруп отуруңуз чыганда болот. Карабайсыңар мына. Караган, айтпадым эле, ар бир нерсени жасатканда карап. Сиз айттыңыз, сиз ушул жетекчи болдуңуз, мына караш керек да. Олар отурат да мына, карабанчы. Айттым эле. Маштырган. Içine girip жақсына жасасаңар. Гирис полючи. Ушул бойдон каралган, биз ушул бойдон койдук. Азыр грунтта мына армирование кылып, Кала башчысы Талайбек Сарбашев алгач Курманжандатка муниципалдык аймактык башкармалыгындагы курулуп жаткан бала бакчага барды. Мында бала бакчанын сырткы көрүнүшү балдарга ылайыктуу болушу керек деген айтып, балдар аянтчасында курулуп жаткан курулуштарды сынга алды. Сарайга да кандай жасап айтады, сарайга. Бала бакчанын курулушу өткөн жылдын июль айында башталган. Аны Мираж Профи курулуш компаниясы колго алган. Имараттын курулушун Ош шаардык мэриясы каржылап, ага 23 миллион 600 миң сом бөлгөн. Келишимдин негизинде аталган компания бала бакчанын курулушун толугу менен бүткөрүп, ички жабдуу эмеректерин жасап бериш керек. Ал эми кала башчысы имараттын ички түзүлүшү менен таанышып жатып, балдарга жасалган эмеректердин сапаттуулугун текшерди. Не деген мына? Анда мына бала отурат деп, жаш бала отурат да мына карачы, үстүнө темир коюп коюпсуң. Карабайсыңар мына? Караган, айтпадым эле, ар бир нерсени жасатканда карап. Сиз айттыңыз, сиз ушул жетекчи болдуңуз, мына караш керек да. Олар отурат да мына, карабанчы. Азыр Талабек Насырбекович айткандай, биз ошо проект боюнча ошондой каралып калган эле, биз аны оңдойбуз, обязательно буйруса. Оңдоп, эмди келишине чейин баягы недоделанный нерселерди бүтүрүп, азыр себеби бүтө элек да көп нерсебизчи. СНИП боюнча 9 ай берилет экен өзүчү 100 орунду бала бакчага. Биз ошо август айында баштасак, июлдун аягында август айында баштасак, бул жактан 6 ай болот ага, ошо 6 айдын ичинде бүтө. Жаш балдарды, бул жакта жаш балдар, бул жакта душ, вентиляция. 120 орунга ылайыкташкан бала бакча бардык шарттары менен курулат. Мында балдар үчүн сабак өтүүчү, уктоочу бөлмөлөр, ошондой эле ажатканасы дагы ичинде жайгашкан. Шаар мэрия курулуш компаниясынын жетекчисине сапаттуу курууну тапшырды.
Качан ачабыз атат? 12-сіне деп атат эле туалетка сүйлөшүп баягы алдындагы асфальтты жамай кылабыз деп атат. 12-сине кийин бирөө шаштырып атабы. Ошол бизге да Марттын аяктарына, марттан биз Норуздун ар жак тарабынан болот. Просто качан дагы убакыт чозуп деп туруп кечиктирип берилген да. Андан соң Таалайбек Сарбашев Курманжандатка муниципалдык аймактык башкармалыгындагы курулуп жаткан бала бакчага барды. Бул бала бакчанын курулушу өткөн жылдын август айынын аягында башталган. Ага шаардык бюджеттен 23 миллион 979 миң сом бөлүнгөн. Кала башчысы курулуштун кечеңдеп жатканын айтып, келишилген убакытта бала бакча тапшырылышын керектигин баса белгиледи. Кар жаап сууп болгондугу үчүн көп жумуштарды баягы өзүнүн нормативи боюнча жасайбыз да. Мисалы үчүн азыр поправканы койсок 10 күнгөчө силмет эте албайбыз. Ошо негизинен иш кичине чозулуп кетип атат. Атак Кудай буюрса марттын акырына тапшырабыз. Курулуштардын жүрүшү менен мына жеринде таанышып атабыз. Негизгисинен мындай жакшы эле курулуп атат. Бирок анча-мынча мындай сапат жагынан кетирилген кемчилдиктерди ошо куруп аткан компанияларга биз айттык. Ушуларды тез аранын ичинде оңдоп, мына өз убагында бүтүрүү. Кудай буюрса мына март айынын аягына чейин 2 бала бакча тең бүтөбүз деген сөздөрүн берип атат. Мен ушул март айынын аягына чейин ушу бала бакчаларды бүтүрүп, Кудай буюрса ушул пайдаланууга беребиз. Ош шаардык мэриясынын шаарды өнүктүрүү алкагында шаар тургундарын жогорку шарттагы бала бакчалар менен камсыздайт. Ошондой эле Жапалак айыл аймагындагы 1 бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Жыл башында шаар аймагында 3 бала бакчанын курулушу пландалган. Биз 2019 жылы шаардык бюджеттен акча бөлүп атайын ушу бала бакчаларды кура баштаганбыз. Биринчиси ошо Амир Темир аймагындагы 100 орундуу бала бакча, экинчиси ушул Юго-Востоктогу 120 орундуу бала бакчада. Бүгүн ушул курулуштардын жүрүшү менен мына жеринде таанышып атабыз. Негизгисинен мындай жакшы эле курулуп атат. Бирок анча-мынча мындай сапат жагынан кетирилген кемчилдиктерди ошо куруп аткан компанияларга биз айттык. Ушуларды тез аранын ичинде оңдоп, өз убагында бүтүрүү. Кудай буюрса мына март айынын аягына чейин 2 бала бакча тең бүтөбүз деген сөздөрүн берип атат. Мен ушул март айынын аягына чейин ушу бала бакчаларды бүтүрүп, Кудай буюрса ушул пайдаланууга беребиз. Мындан сырткары дагы Жапалак айыл өкмөтүндө дагы Өркө айылында бала бакча башталган, былтыр 2019. Ал дагы курулуш иштери жүрүп атат да. Быйылкы 2020 жылда Кудай буюрса биз дагы 3 бала бакчаны баштайын деп атабыз. Эгер ушул темпте кете турган болсок, биз быйылкы жылы дагы бир 7-8 бала бакчаны Кудай буюрса тапшырабыз деген ойдобуз да. Негизгиси жакшы деген баа беребиз. Негизинен кыштан кар жаап сууп болгондугу үчүн көп жумуштарды баягы өзүнүн нормативи боюнча жасайбыз да. Мисалы үчүн азыр поправканы койсок 10 күнгөчө силмет эте албайбыз. Ошо негизинен иш кичине чозулуп кетип атат. Атак Кудай буюрса марттын акырына тапшырабыз. Марттын акырына тапшыруу өзү долбоор боюнча ошондойбу же кандай? Договорунда марттын акырына. Договору марттын акырында болгон. Ошо негизинен эмне көрүп атасыңар, аба ырайына байланыштуу көп иштер мына сырттагы благоустройство боюнча кичине жумуштар чозулуп кетип атат. Себеп сыртта баягы кар болгондуктан, неме болгондуктан ошо негизинен эсебинен биз Бардык бүт эмелердин жабдыктарын сиздер жасап бересиздер да? Стол кете турган. Стол мына балдардын 120 орундуу бала бакчанын стулдарын, мебелдерин, жата турган дивандарын баарын жасап неметип беребиз. Азыр сиз өзүңүздөр эле көрдүңөр, сан жүлдери барча койду бүткөн. Азыркы күндө бүгүнкү күндө красканы баштадык. Азыр Талабек Насырбекович айткандай, биз ал ошо проект боюнча ошондой каралып калган эле, биз аны оңдойбуз, обязательно буюрса. Оңдоп, эмди келишине чейин баягы недоделанный нерселерди бүтүрүп, азыр себеби бүтө элек да көп нерсебизчи. Анан баягы строительство жүрүп аткан маалда азырчы.
анан бүткөнгө чейин баардык баягы кемчиликтерин бүтүрүүгө аракет негизи кылабыз. канча айда бүтүрүшү пландалган проект боюнча? Бул ошо проект боюнча өзү СНИП боюнча 9 ай берилет экен өзүчү 100 орунду бала бакчага. Биз ошо август айында баштасак, июлдун аягында август айында баштасак, бул жактан 6 ай болуп атабыз. Ошо 6 айдын ичинде бүтүрүп атабыз. Аты жөнүңүздү, кызматыңызды айтып коюңуз. Менин атым Абдыкаров Чыңгыз. Биз Осо Мираж профинин